Бүгүн элибизде өзгөчө жакшылык болуп атат. Кураныбыз сыйлана турган, кадырлана турган, окула турган, угула турган, бартыла турган Аллах Тааланын өзгөчө рахмат төгүлө турган күн болуп атат. Албетте ушуга себеп болгон биздин берешен мусулман бир туугандарыбызга ырачылык билдирип кетпесек болбойт. Себеби инсандын кылган жакшылыгына ырачылык билдире албаган адам Аллах Тааланын кылган жакшылыктарына ырачылык билдире албайт. Бул 5 барадан кыздарыбызга Куран жарышыбызды биринчи жарыялаганбыз каттоо түрүндө. Bir ayaldın kattolusu zarıl dep ушундай bir reklamаны бергенбиз. Бизге алдын ала bir 20 күн алдын барды кыздарыбыз катталып бүткөн. Жалпы 60 кыз катталган. Жашын эске алганбыз. Ушул жаштарды кичине колдосок, Куранды эми жаттай баштаган биздин хафиза кыздарыбыз дагы Куранды толук жаттаса, толук Куран менен жашаса, кайсыл жерге турмушка чыкса дагы барган жеринде ушундай bir шарият менен барса, Куран менен барса, дин менен барса, ошолорго кызмат кылганда дагы такыбалык менен, меримдүүлүк менен, ырайымдуулук менен, Алланын өкүмү менен, пайгамбарыбыздын ушундай bir аялдары Хадича энебиздин жолун жолдоп, Айша энебиздин, Фатима энебиздин жолун жолдоп, аларга дагы Алланын ыраазылыгы үчүн кызмат кылса деген максатта ушундай bir Куран жарыштары да уюштуруп атабыз. Жашы ушул 25ке чейин кылдык да биз. Белектер боюнча биринчи орузубуз ыйык умра сапары. Аллах Таалам ар бир мусулман бир туугандарыбызга насип кылган болсун. Ушул ыйык жайлар экинчи орунга 50 миң, андан кийин 40 миң, 30 миң, 20 миң, 10 миң, эң жаш катышуучу кыздарыбызга 10 миңден. Анан ар бир катышкан хафиза кызыбызга ушул Айнур деген эжекебиз, Анара деген эжекебиз, Феруза деген эжекебиз 200 миң үй бүлөсү атынан бөлүп, менин дагы келечекте кыздарым, неберелерим ушундай бир хафизалардан болсун деп жакшы ниет кылып, ушундай бир белектерди даярдаган. Ар бирине сүннөт көйнөктөрү бар, оромолдору бар, ошого окшогон биздин хиджаб кийген эже карындаштарыбызга керектелүүчү бар жогу бар, машалла. Кудай буйруса эми 30 парадан Куран жарышы өткөзөлү деп жатабыз. Кече жакында 1-апрель күнү жалпы каары балдарыбыздын арасында 30 парадан Куран жарышы өткөрүлгөн. Мындан сырткары биз Иман Аманат коомдук кайрымдуулук фонду 20 үй баштап, кече жакында тез кабардан ушул Атакулла ажыбыз келип, ушундай бир эл менен бөлүшүп кетти. 14-үйүбүздүн ачылышы болуп атат. Кудай буйруса жакында дагы 15-үйүбүздүн ачылышы болуп атат. Калган үйлөрүбүз дагы бүтүп атат. Кудай буйруса быйыл 20 муктаж үй бүлөбүзгө үйлөрдү берип, ачылышын кылайлы деген максаттарыбыз бар. Анан ушул убакыттан пайдаланып, жалпы мусулман бир туугандарыбыз дуа кылып коюңуздар. 2024 биз Иман Аманат коомдук кайрымдуулук фонду ошондой муктаж үй бүлөлөр, жери жок, кыйналган мусулман бир туугандарыбызга ушундай бир 100 үй бүлөгө дом баштоонун алдында турабыз, машалла. Аллахым кабыл кылсын. Машалла, машалла. Мына ушул жерде 21 неме бар экен. Ушул мына жаш кыздардан баштап, эң жаш кыздарга бериңиз, апаларына халиянсын бериңиз. Бул жакта жаш кыздарыбызга бериңиздер. Өз апаларына ушундай Куран жатташына шарт түзүп атканы үчүн апаларына халиянсын бериңиз. Абдывали кызы Сумая умра сапары менен сыйганат, машалла. Машалла.